وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга пайдалуу билим, кабыл болгон амал, кең ырыскы бардык оорулардан Аллахым шифа берсин. Жараткан Алла Таала пайдасыз билимден, коркпогон напседен, тойбогон напседен, коркпогон жүрөктөн, кабыл болбогон дуадан Аллахым баарыбызды сактасын. Курандын кыссалары бул акыйкат. Алла Таала бизге чейинки болгон коомдор, элдер, аларга жиберген пайгамбарлар, эскертүүлөр болгон. Ошолордун бардык окуяларын Куранда кыскача айтып, Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө чоң сабак берет. Эй Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү, силер Аллага жана анын элчисине каршы чыкпагыла. Анын айтканын уккула, анткени пайгамбарлар асыл заттар.
Бұлар адамзаттың ең мықтылары, тазалары, ата-енеден да борыкер, сіздерге жақсылықты эле каалайт. Сіздерді жақсы эле болсын дейді. Жақсылыққа чакырат деп. Ошолордон Алла субханаху ва таала ибрат алыш үчүн мынакей эскертүүлөрдү берет. Өткөнкү сабакта айттык эле, Нух алейхиссалам боюнча Нух алейхиссаламга кандай күндөр өттү, Нух алейхиссаламдын коомуна кандай күндөр өттү. Кандай болбосун, Алла Таала Нух алейхиссаламды мактап, «Иннаху кана абдан шакура». Нух пайгамбар шүгүр кылуучу бенде болчу дейт. Мынакей. Демек, сыпаттар шүгүр кылуучу бул өтө улуу баалуулук. Ушулардан эң жогорку деңгээлдеги шүгүр кылуучулар пайгамбарлар болот экен. Алла Таала өзү мактап айтат. Алар тамак жегенде, ичкенде, кийим кийгенде, кайсы гана учурда болбосун, Алла Таалага шүгүр кылып турат эле дейт. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. İnna Allaha la yarda anil abd en ya'kulel akla feyahmaduhu aleyha. Allah Taala razı болады екен бенде bir сындырымнан жеп, ошого Аллага мактоо айтып шүгүр айтса, же bir утам суу ичип Алла Таалага мактоо айтса, Алла Таала ушудан разы болот дейт. Алла разы болгон амал шүгүрчүлүк болот. Алла разы болгон адам ал ошо шүгүр кылуучу болот. Шүгүр кылуучу адамдан Алла разы болот. Ал эми шүгүр деген амалдан Алла разы болот. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну айтып атат. Ва яшрабу шурба фаяхмадуху алейха. Bir уртам суу ичсеңиз дагы Аллага шүгүр деп коюңуз. Bir сындырым нан жесеңиз Аллага шүгүр деп коюңуз. Bir лукма мынакей. Бул риваятты имам Муслим Анас ибн Малик радıyallahu анхудан келтирет. Нух алейхиссаламдын орозосу. Абдулла ибн Амр радıyallahu анхума айтат: "Мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан уктум. Сома Нухун ад-дахр илля йаума Идил фитр ва йаума Идил адха." Нух пайгамбар жыл бою ороза кармайт экен, 2 күндөн башка. Ороза айт, курбан айт. Ушу 2 күн эле ороза кармабайт экен да. Калган жыл бою ороза кармайт. Албетте ороза айт, курбан айт бул Алла Тааланын конокту, меймандыгы. Анда биздин шариятыбызда дагы тыюу салынат. Жыл бою ороза кармаса боло берет, биздин шариятыбызда дагы 5 күндөн башка. Ал ороза айт майрамы, ороза айт майрамы, курбан айт майрамы, курбан айттан кийин дагы 3 күн. Ошол күндөр гана тыюу салынат ороза кармаганга, калган күндөр ороза кармаса боло берет. Асоум жуннатун, пайгамбарыбыз айткан, хадисте келет, бул ороза калкан дейт. Кандай калка? Бу дүйнөдө шайтанга, напсыга, ошолорго калкан болсо, ахиретте дозоктон калкан бул. Орозону Алла Таала ас-сауму ли, орозо бул мен үчүн деп койгон. Ва ана аджзи бихи, буну сообун мен беремин деген. Алымдар айтышат, башка бардык намаз окугандын, зекет берген, кайрымдуулук, ажылыктын, Куран окугандын, дуа кылгандын соопторун деле Алла берет. Бирок периштелер аркылуу берет экен. Орозонун сообун Алла өзү берет экен. Түздөн түз. Айырмасы ушунчалык. Жокса ана уджа бихи дейт, анын сообу мен өзүммүн деген сөз. Мынакей. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айды эле күтүп отурбайт эле орозодо. Дайыма ушу дүйнөгө келгенден кийин ибадаттын, бул деле ибадатты кыла турган жай экен туугандар. Сооп ала турган жай экен, күнөөлөрдөн тазалана турган жай экен. Эч бир айы, эч бир аптасы пайгамбарыбызга орозосуз өтпөйт эле. Күнгө келе турган болсок, 1-4 күнү, айга карай турган болсок 13, 14, 15-inde кандай болбосун ушундай. Бул риваят Ибн Мажада.
Bir же риваяттарда келет экен, сома Дауд нисфат дахр. Дауд пайгамбар болсо, жылдын жарымын орозо туткан. Дауд пайгамбардын орозосу bir gün кармайт эле орозо, bir gün ачат эле. Bir gün кармайт эле, bir gün ачат эле. Мынакей. Wa soma İbrahim salasata ayyam min kulli shahr. İbrahim пайгамбар ayına 3 gün karamap koyot эле дейт. Кандай болбосун, мынакей. Acılığı boyunca, Nuh Aleyhisselam'dan acılığı boyunca. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet var. قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتى وادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا أي واد هذا قال هذا وادي عسفان. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acılık kıldı. Kaçanlanan Usfan degen bir örüm var eken. Oşol jerge gelgende Peygamber bul qaysı örön dep soradı. Bul qaysı örön? Abu Bakır. Antkeni Abu Bakır radıyallahu anhu sanjaraçı, tarıkçı bolgan. Abu Bakır Sıddık radıyallahu anhu. Kıyım bolgan. Sanjaraga öte urularda, Araplarda ayabay urularga bölünöt. Alarda mындай sanjaraсын öte kıyım bilgen. Jana oşo tarıkın kıyım bilgen. Peygamber bul qaysı örön dep sorasa, al aytdı bul Usfan degen örön dedi. قال لقد مر بهذا الوادي نوح وهود وإبراهيم dedi. Peygamber aytdı bul öröndön Nuh peygamber ötkön dedi. Acılıktan kayıt otkan ne mi? Bul öröndön Nuh peygamber ötkön, Hud peygamber ötkön, İbrahim peygamber ötkön dedi. Alar bardığı yahuccunal baytil atiq. Buna Allah Taala'nın Baytullah'sın acılık kılgan. Demek tuğanlar bardık peygamber acılık kılgan. Bu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ile acılık kılgan emas. Je İbrahim peygamberle mi? İbrahim peygamber o Baytullah'ını kurgan al. Bardık peygamberlerin atası al. İbrahim peygamberden Sara eneviz, Cuvayı ayalı, andan İshak peygamber, İshak peygamberden bardık Bani İsrail'deki peygamberler gelgen. Hacer enevizden bolsa İsmail peygamber, İsmail peygamberden bir ele peygamber çıktı. Al Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bardık peygamberlerden peygamberi çıktı. Kanday bolbosun bardık peygamberler tuğanlar hacı kılgan, acılık kılgan, Baytullah'ını tavaf kılgan. Ne için Baytullah'ı tavaf kılat ele? Özlerinin meynetin kabul kıldırış üçün deydi. Alardın acılığın özgöçölüğü öz kovumunda, elinde meynet kılıp gelip Baytullah'a gelet ele, Kaaba, Mekke'ye gelet ele, Allah'ın aldında ilap, dua kılıp özünün meynetlerini kabul kıldırat. Nuh Aleyhisselam'ın kabri Farava İbn Cerir ve Arzaki an Abdurrahman İbn Sabit İbn Cerir'de geleteken bol Abdurrahman İbn Sabit degenden jana başkaları tabiinden mursal rivayet var deyt. Anna kabra Nuh Aleyhisselam bil Mescid-i Haram. Nuh peygamberдің kabri Mescid-i Haram'da eken. Mescid-i Haram bul Mekke. Mekke'de Mescid-i Haram'da koyat. Atayı uşul özünçe haram. Bilesizler, buna meşitke var olsa haramdın Mescid-i Haram dep bayağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Hani degen eneviz tayecesi ünde oktap atkanda Cebrail perişte varıp Burak attı canıvar oturguzup Kaaba alıp gelip жүрөгүн тазалап andan keyin anan o Mekke'den Palestinaga Kudus'a Mescid-i Aksa'ga varıp ana Miraç'a çıkmadı öyle. Oşol özünce haramdan çeki var. Oşol çeki haram çektiğimi. Точно mınal jerde peşkim ayta albasa gerek. Oşol jerde deşet bana. Emi tuğanlar mınaki kıska Nuh Aleyhisselam turalı uqtuq. Emi Hud Aleyhisselam. Hud degendagi peygamber olgan. Hud Aleyhisselam dep. Bul emi Nuh Aleyhisselam'dın Sam degen balasının neveresi olup kalat eken da. Neveresi olup kalat eken. Sahih İbn Hibban'da Abizar radıyallahu anh'a rivayet gelet. Uzun hadiste peygamberler jana elçilerde aytkatkanda minhum arba'atu minel arab. Oşo peygamberlerden tördü Arap bolgon deyt. Kimder dese Hud, Salih, Şuayb ve Nabiyyuk ya Abazar. Ya Abazar jana senin peygamberin deyt. Oşo Hud,
Salih, Şuayb жана Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem bular Araplardan bolğan deydi. Qanday bolbosun kebirler mınday dep aytgan eken inna Hudan aleyhisselam awwala man takallama bil arabiyya. Arapça sözdü en birinci algaç söylegen Hud aleyhisselam bolot eken. Hud. Hud aleyhisselam bolot eken. Kebirler aytat Nuh aleyhisselam dep, kebirler aytat Adam aleyhisselam. Qanday bolbosun Hud aleyhisselam bul Ad qowmuna gelgen. Ad degen qowm bolgon, öte güçlü. Oho, öte güçlü qowmdu Allah Taala jaratkan. Öte güçlü. Alardın aytat, oşo rivayatlerde gelet, jönüne jaş ele baldары çoğun kurmanın daraktарын жерден suurup koyot ele deyt. Öte güçlü, öte çoğun bolgon eken bular. Bular oşol 3 butqa sıyınç eken. Ad qowmu. Qaysylarsa Samdan, Samudan, Vahran degen. Oşolarga. Anan Allah Taala buga Hud aleyhisselamды jönötüp atat. Bardagı butparastыk kılbasın, sölekötkö sıyınbasın. Bir Allah'a sıyınsın dep. Ve ila adin akhahum Huda. Allah Taala alardın özünön ele oşo bir tugandarынан Ad qowmundan Hud aleyhisselamды elçi kılıp jibergen. Mınake bul qaysı qowmga kelip tur? Ad degen qowmga kelgen. Allah Hud paygambar gelgen bularga. Bularga anan ne dedi? Qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin gayru afala tattaqun. Ey qowmum, sizler Allah'a gana ibadat kılgıla. Sizler üçün andan başka ilah sıyınganга layıktуу zat jok. Emne sizler korkboysungarбы? Korkboysungarбы dedi. Qala mala'ul ladina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin ve inna lanadunnuka minel kadibin. Oşo kapırları, qowmlardan kapırlarının dağı oşo atqa miner, çoğunları o. Alar ne dedi? Ey Hud, biz seni akılsızlıkta görüp otabız dedi. Ne dedi? Biz seni oylayıp sen jalgancısın go depçi. Hud aleyhisselam aytdı. Qala ya qawmi leysa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin. Ey qowmum, mende anday akılsızlık degen jok al. Men gelesoy emesmin. Men Rabbil alamin, alamın Rabbilların tarafından jiberilgen elçimin. Uballigukum risalati Rabbi ve ana lakum nasihun amin. Men sizlerge öz Rabbimden risalatların, hükümlerin, buyrukların, kavarların jetkiremin. Men sizlerge jakşılık kaalooçumun, amanat göymün. Sizlerge jakşılık ele kaalayın dedi. Ananalar aytat ele uşunday. Emne dep? Ama aciptum. An ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum. Taң kalasыңар de kanday. Sizlerge öz Rabbiңардын tarabынан şu arаңардан bir kişiге şu zikr estetүү geldi, sizlerdi korkutuu üçün dep. Mındayça aytkanda şu Allah Taala şu arаңардан şu Hud деле тандап турбу dep. Bu taң kalıştığı budan başka adam kalbay kalıp turbu degендей. Kanday bolbosun bularga Hud aleyhisselam ayabay jetkirip, men sizlerden akыңarda surabayım, Kudaydan korkula, küçüңөрgө tayanbagıla, özüңөрдү karagıla, wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Allah uşunday kan saraylardı kurgan ele, o kan saraylardı. Oşolardı kurup alıp tübölükte kala turganday bolup otasыңар go dep eskertүүлөрдү bölet ele. Fa amma adun fastakbaru fil ard bighayri al-haq. Eş bir жазыксыз Ad qowmu jer betinde öte tekeberlendi da bularçı. Tekeberlendi. Ve qalu men ashaddu minna quwwa. Ay, bizden dağı güçlürök barбы özü depçi. Bizden dağı güçlürök barбы de. Dünyada bizden dağı güçlürök barбы dedi. Qayaktan. Uşuntip özlerinin güçüne tayandı. Nuh paygambar da Allah'ın köpçülüğüne tayangan ele. Nuh paygambar da Allah subhanahu wa ta'ala oşu işenbegen, toң moyun buzulgan qowmdu, alarda su menen jok kılsa, al endi Ad qowmun bolsa Allah Taala şamal menen talkalagan. Su, şamal insandın paydası üçün jaralgan ele. İnsandın paydası üçün jaralgany menen emi görüp atasыз. Tileke karşı kanday Allah subhanahu wa ta'ala bulardı bolsa şamal menen jok boldu. Awalam yaraw anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Aytat emne alar görüşpeybi?
Бизден күчтүүрөөк барбы дейт. Бар силерден күчтүүрөөк. Силерди жараткан Алла Таала күчтүүрөөк эмеспи? Силерди ошо күчтүү кылып жараткан Алла Таала силерден да күчтүүрөө да. Ва кану би аятина яжхадун. Алар биздин аяттарыбызга дайыма ошол капырлык кылат эле, жохот кылып, жүз үйрөт эле, моюн калбайт эле. Фарсална алейхим рихан сарсаран фи айямин нахисат لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون дейт. Мынакей. Биз аларга ушундай боронду, шамалды жибердик дейт да. Жөнөкөй эмес, суу катырай турган боронду, шамалды деп. Кандай кесепеттүү күндөрдө аларга даамын тартырышыбыз үчүн эмнени бул жашоодо кордуктун азабын дейт. Мына. Кордуктун азабын. Ал эми ахиреттик болсо кордой турганыраак дагылар. Да көбүрөөк адамды шерменде кыла тургандары. Ахиреттик боло турабыз. Аларга эч кандай жардам берилбейт деди. Жардам берилбейт. Ва фи адин из арсална алейхим рихал аким. Аларга эч нерсени таштабай турган, бардыгын талкалай турган, жөн эле күл кылып үйрө турган, жаалатху каррамим, жөн эле адамды ушундай шамал келди. Ал шамалдагы о кандай сахараха алейхим саб'a лаялин. 7 түн үстүнө коюп койду алардын үстүнө шамалды 7 түн. Ва саманията айям 8 күн. 7 түн 8 күн. Тынбай үстүндө ошол баягы боронду, суук, катуу шамал болду да, падашаны. Анан көрөсүн алар эмне болду? Фатарал каума фиха сар'a. Адамды ушундай көтөрөт эле дагы асманга алып чыгып туруп, башы менен жерге саят эле мына дагы. Баягы билесиздер да мына ал эме деген бизге не деп койчу эле? Куюндардын куюн жолдо калат. 7 түн 8 күн катуу шамал келгенде боронду суук. Адамдар турган жеринен жөн эле алып чыгып эле о шамалда жөнөкөй үйпүйлөрүн учуруп, эчтеке кылбай алады адамдарын көтөрүп куюнга башын көтөрүп алып жерин башка башын жерге ылдый кылып туруп жерге сайганда Алланын азабы келгенде эч ким кутула алган эмес. Анан көрөт элең дейт. О, сөңгөктөгө мынада курма дарактынчы сулайып жаткандарын деп Алла субханаху ва таала ушул уландысында айтфатаран каума фиха сар'a кааннахум ажазу нахлин хавия мына. Ошондой кылып көрөсүн dedi. Фахал тара лахум мин бакия. Бирөө жарым калганын көрдүңбү дейт. Бардыгы сулайып сөңгөктөй эч курманын түбү тамырлары кандай ичинден эч нерсе калбай күйүлүп калгандай болуп калган, өлтүргөн. Жок болгон да. А болбосо булар болсо өздөрүн кыйын сезет эле да. Өздөрүн кыйын сезет эле. Мынакей вадкуру иджалахум хулафа мин ба'дихим кауми нух ва задахум фил харқи баста. Алла Таала айтат мына эстегиле. Нух пайгамбардан кийин дагы артынан бирин келип коомдорду Алла Таала жаратты. Кээ бир коомду ошо көбөйтүп күчтүүрөөк кылып жаратып койсо, алар күчүнө таянды. Bundan бизге эмне сабак болуп атат? Эй Мухаммаддын үммөтү, канча күчтүү болуп кетпе, күчүңө таянба. Күчүңө кыйынсынба. Күчүңө тике бериленбе деген сабак. Жараткан Аллага таян. Алланын алдында алсызбыз. Канчалык күчтүү болуп кеткенде дагы Алланын алдында алсызбыз биз. Хуликал инсану даифа. Алла Куранда чечим айтып койгон. Инсан алсыз болуп жаралган деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир дуа үйрөткөн. Мындай деген дуа. Аллахумма инни даифун фaqawi fi ridaka da'fi wa khudh ila al-khayri bi nasiyati waj'al al-islam muntaha ridai. Allahumma inni da'ifun faqawwini wa dalilun fa'a'izzani wa faqirun fa'aghnini ya arhamar rahimin. Ya Allah, men alsızmın. Meni alsыздыгымды күчтүү кылгын өзүңдүн ыраазычылыгыңда. Бирөөнүн мурдун талкалаганда эмес. Бирөөнү кордогондо эмес, бирөөнү урганда эмес. Эмнеде күчтүү кылгын? Өзүңдүн ыраазычылыгыңда. Кайсы иштен сен ыраазы болсоң, ошого мени күчтүү кылгын. Менин алсыздыгымды күчтүү кылгын, сен өзүңдүн ыраазычылыгыңда. Жана мен пешенемен тарткын, жакшы иштерди кылдырткын. Жана менин түп максатым ислам болсун дейт. Ya Allah, men alsızmın, meni күчтүү кылгын, мен кормун, мени азиз, сыйлуу кылгын, мен кембагалмын, мени бактылуу кылгын деген дуа. Риваяттарда келет. Кимди Алла жакшы көрсө, ушу дуаны окуганга Алла мүмкүнчүлүк, тоофик берет. Жана бир жаттагандан кийин өлгөнгө чейин эсинен чыгарбайт дейт. Кандай болбосун,
Буларды Алла Таала ошо күчтүү кылып жаратса, күчүн башка жака сарпташты. Алланын ыраазычылыгы үчүн эмес, башка жака сарптап, акыбетинде эмне болду? Жараткан Алла Тааланын азабына душар болду. Демек тугандар, мынакей Худ алейхиссалам, Нух алейхиссаламдын коому баш ийбей койгондо аларды суу менен жок кылды. Алла Тааланын азабынан эч нерсе кутула албайт да. Ал эми мынакей Худ алейхиссаламдын бул Аад коомуна келди эле, бул Аад коомун болсо шамал менен болгондо дагы бир канча убакыт жамгыр жаабай койгондо, мынакей эми жамгыр келатат го депчи. Анан каякта жамгыр, боронду, шамал башталып кетти. Ана тынымсыз, токтоосуз келди, бардыгын талкалап, бардыгын жок кылды. Алла Тааланын азабы. Кад вака алейкум мин роббикум ридсу ва гадаб. Анакей чындыгында силерге Роббуңардын тарабынан Алла Тааланын азабы түштү дейт. Мынакей Алланын ачуусу дагы, Алла Тааланын азабы дагы келди дейт. Аларды жок кылганда ошо биринчиси ошол боронду булут келген экен. Булар айткан экен фаламмара ауху аридан мустакбила аудиятихим, өздөрүнүн өрөөндөрүндө келе жаткан ошол көбүнчө булут топтолуп калгандан кийин жамгыр жайт да. Каатчылык болгон экен. Калу хада аридун мумтируна, мына ушу келе жаткан булут бизге ушу жамгыр жаадырат го деген да. Бал хуа мастаджалтум бихи рихн фиха адабун алим. Бул силерге ол жамгыр жаадыра турган булут эмес. Силер шаштырбадыңар эле баягы азапты. Ошол бул ушундай шамал, анда жанчыдагы азап бар дейт да. Жанчыдагы азап бар деп. Алла. Демек, урматтуу мекендештер, мусулман бир туугандар, мынакей баазы кыска Кудай калса улантсын кийин улантабыз. Бирок ушуну биз түшүндүк. Худ алейхиссалам бул дагы ошо башка пайгамбарлардай эң биринчи таухидке чакырган, бир гана Аллага сыйынгыла, жакшы амалдарды кылгыла депси. Мен силерден эч акысын сурабайм деген. Мен силерге жакшы каалоочу, аманат көймүн деген. Алардын баары акылсыз деп атат. Акылсыз эмесмин мен силерге жамандык каалабайм. Силер Кудайдын мыйзамына, Кудайдын мындай көрсөтүп койгон чегинен ашпагыла, көп кутурбагыла. Күчүңөр болсо күчтүү Алла Таалам сыноо үчүн берген. Көпчүлүк болсоң, канча 10 балаң, 20 балаңбы? Алла көпчүлүктү сыноо үчүн берген. Башка бирөөнү көптөп коюш үчүн берген эмес ал. Күчтүү бирөөнү талкалаш үчүн берген эмес да. Алла Таалам чырайды берсе сыноо үчүн, байлыкты берсе, бийликти берсе, мансапты берсе сыноо үчүн берет. Ошон үчүн иншалла буну биз дебей башында айткандай шүгүр кылыш керек жараткан Алла Таалага. Жана дененин шүгүрү берген неаматтарды Алланын ыраазычылыгына иштетиш керек. Алланын каалоосуна каршы иштетпеш керек мына. Суроолорго айтайлы. Бисмилlah. Жолдо жүргүнчү катары баратканда намаз окуса болобу? Эгер болсо кантип ниет кылабыз? Кадимкидей эле намаз убактысы келгенде биздин шариятыбызда үйүңүздө болосузбу, сапарда болосузбу, ошол убакыт киргенде кадимкидей кыбланы карап, рүкү сажда менен окуйбуз. Албетте сапарда 4 рекеттүүлөр 2 рекет болуп жараткандын жеңилдиги бар бизге. Атак ниет ошол эле. Ниет кандай үйдө ниет кылсаңыз, багымдаттын парыз намазын, пешимдин парыз намазын окуганга деп эле ниет кыла бересиз. Ал айырмасы жок. Намаз окуса болобу эмес, намаз окуш керек жолдо дагы. Андай эмес, үйдө окуп жолго чыкканда туура айтат. Кээ бир адамдар жолго чыкканда намазды каза кыла баштайт да, калтыра баштайт. Андай кылбаш керек туугандар. Үйүнө келгенде окуп калат, сапарга чыкканда таштап коет. Андай болбош керек. Андай бир сезонный, же болбосо бир сапар менен, же болбосо андай болбош керек. Намаз дайыма каерде болсак да окуш керек. Менин бир уулум 5 кызым бар. Келиним чизаки чыкты. Мага баш бербей келет. Бир келин деп оюндагыдай коюп, эми башкара албай келем. Кандай кеңеш бересиздер? Чизаки чыкты дегенди билбедим мен. Чизаки деген ал кандай мындай митам деген окшойт, же болбосо да бир башка сөзбү бул акыркы современный айтылган терминдерден окшойт. Мен түшүнбөдүм, кыскасы ушуну түшүндүм. Эми келини жакшы чыкпай калган окшойт да. Булардын бардыгына туугандар
İslam'dın özünün mamile madaniyatı var. Biz oşogo ele karaylı boldu. Oşo moynumuzdagı mildetlerdi atkaraylı. Egerde bolbay kalsa anda meyin. Biz atkarбай туруп эле уруша бербейли. Же башкаларга зулумдук кылбайлы, аша чаппайлы эч качан. Өзгөчө үй бүлө маселесинде үй бүлөнү бекемдөөдө Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өтө көп осуяттары, иштери, буйруктары айтылган. Кызым ырчы болом дейт, шариятта мүмкүнбү дейт. Мейлі ырчы болса эми кандай ырчы? Шариятта мисалы ырга тыюусу жок. Бирок өзүнүн чегинде болуш керек ал. Намахрамдардын алдында чыгып алып ырдаганга шарият уруксат бербейт. Ошон үчүн мисалы жарым жылаңач болуп чыгып алып ырдаганга уруксат бербейт. Мазмун кандай мазмун? Алла үчүн, Алла жөнүндө, ахирет, бейиш, эне, ата эне, мекен, мындай болсо болот. Бул жагда мазмун да каралат, анан кандай кимдин алдына ырдатат, бул да каралат да. Ата жөн отурганда дары бер басып жүрүп ырдагандар бар го. Музыкальный инструменттер сиз, мени музыкальный инструменттер сизлер ырдай берсин. Мени 8 класста жолук салынат, директор эжекеси уруксат бербей жатат. Мага болуш керек, мага. Сепнан азыр эле эмелер келип калды, мен баштан окуганга үлгүрбөй калдым бул суроолорду. 8 класста жолук салынат, директор эжекеси уруксат бербей жатат, кандай кылам? Көңүл тапса болот, жакшы болот. Бүгүнкү күндө туугандар эч жерде бизде тыюу жок. Жолуксам барбасын, жолукту чечсин дегенчи. Демократиялык демеде кааласа салып барат, кааласа салбай барат. Ошон үчүн эч качан мисалы дайыма айтабыз, мына мажбурлабаш керек. Чеч, сал дебей. Балагатка толгондон кийин шарияттын өкүмдөрү бар. Ал бирөө иншалла карап бир жашнакай, апа-апакай жолук салынып барса, ал эмне жаман ал? Эмнеси жаман ал? Анын көрөк алардын ден соолугуна, билимине көбүрөөк көңүл буруш керек. Менин кошунам менин үйүмө 4 метр кирип кеткен. Эмне кылсам болот? Жыл сайын кирип келе берет. Бирок кошунам менден улуу адам. Эми улуу, кары, алымбы, ким болсо дагы шариятыбызда адилеттүүлүктүн таразасы бар. Кимдин үйү каерде болсо айтып койгон. Эгерде бир карыш зулумдук кылып башкан бирөөнүн огородуна кире турган болсоң, кыямат күнү 7 жер мойнуңа кишен кылып салынат дейт да. Коркуш керек мындай. Бирөөнүн акысынан коркуш керек, дайыма коркуш керек. Таразадан дайыма коркуш керек. 1 килограмм дей турган болсо, 1 килограмм бир 10 грамм ашык эле берип коюңуз, ушуну 999 грамм кылып тартпаңыз да эч качан. Бизден кичине өтсө өтсүн, бир аз кымбат кылып коюңуз мейли. Бирок таразадан, азыркындай жерден эч качан алдабаш. Бул жаман нерсе бул. Жакшнакай түшүндүрүш керек эми, 4 метр деген чоң да эми жакшнакай айтыш керек, деш керек, мындай болбойт. Бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр, мыйзам бар. Кандай мамлекеттерде аларга бар, чектери бар. Метрлеп неме кылса болот. Кош бойлуу болуп калса, 1 айлык болуп алдырса күнөө болбойбу дейт. Алдырбаш керек өзү. Канча адам перзенти боло албай жүрөт го, бирөө канча зар болуп жүрбөй, ушу бир балалуу болсом экен деп. Кыздуу боло албай жүргөндөр канча көп, уулдуу боло албай жүргөндөр канча көп. Жөн алдырган күнөө болот. Өзгөчө 4 айдан өтүп калгандан кийин жөн алдырса, адам өлтүргөн өкүмүндөй болот. Тамашалашпаш керек да. Ошон үчүн иншалла Кудай бергенде жакшы. Эгерде баланын өзүнө же эненин өзүнө ден соолугуна зыян, өмүрүнө коркунучтуу боло турган болсо, анда бөлөк кеп. Анда профессионал врачтардын акыл насаатына карап кеңешсе болот да. Ошондо да шашылбастан Ясин окуп, дем салдырып, ден соолугун карап, дарыланып, жакшнакай караш керек да. Алла Таала мен перзент берип атса, күнөө болбой анан эмне болот? Менин жолдошум 2-нчи аял алды. Менин уруксатымсыз. Кайнатам менен кайненем ал аялдын үйүнө жуучу болуп барды. Мен аларга кызмат кылып отурсам, 2 уулум бар. Ушул калыстыкпы дейт. Эми мисалы шариятыбызда туугандар үйлөнбөй өтүп кеткенге караганда үйлөнгөнгө кызыктырган, таргыйып берген пайгамбарлардын сүннөтү болот. 2, 3, 4-кө уруксаат берген. Шарттар менен, катуу шарттар.
адилеттүүлүктү эң алгач койгон. Бардык жеринде адилеттүүлүк. Мамиле кылганда, бир нерсе алып бергенде, сапарга алып чыкканда, жада калса түнү төшөк маселесинде, күн өткөрүү маселесинде өтө бу шарияттын бу татаал адилеттүүлүгүн аткарыш оңой эмес. Ага иман болуш керек туган. Жөндөн жөн эле шарият напсы кумарын кандыруу үчүн эле 2-3-4 алганга уруксат берген эмес. Аны ошону карап багуу, мына максат ошол болсун. Үммөт көбөйтүп, бала чакалуу болсо, ал бул бөлөк кеп. Ошон үчүн акыркы күндөрү ушундай бир мода болуп баратат. 2-ни, 3-тү алып алып, өзү карызы болсо деле, акча таппай деле башка немесине отуруп алып, андай болбош керек ал. Ал жакшы эмес. Аял күйөөсүнүн айтканын кылбаса, жана ага ар бир жумшаганда катуу сүйлөсө, эмне болот ахиретте? Эмне болот эле? Дозок корот да кайкырат. Бул жакшы эмес да. Күйөөсүнүн айтканын аткарбаса, пайгамбарыбыздын риваяттар, хадистерде келет го. Бактылуу аял кандай? Күйөөсү буйрук берсе аткарат. Үйүндө жылмайып күтүп алат. Карап турса кубантырып турат. Тили таттуу, кайыш айтпайт. Албетте, арамга буйурса, баш ийбей койгонго укугу бар. Арамга буйурса. Анан эгерде адал нерсеге буйурса, ал акысы жок, таптакыр баш ийген, кайыш айткан тем более. Менин байкем мага таарынып кетти эле. Кантип кечирим сурасам болот? Жөн эле кечирим сурап койбостон, оюмча иншалла бир чайга чакырып, чайга келбесе, белек алып барып бериңиз, 2 рекет намаз окуп, дуа кылыңыз, ошонун акысына соопту багыштаңыз, анан кечирим сураңыз. Барып эле бетме-бет кечирим сураңыз. Такыр болбосо, SMS аркылуу жакшынакай кылып, бир туугандык мамилени менен иттик, менен ушундай туура эмес нерсе болуп калды деп күнөөңүздү мойнуңузга алып, экинчи кайталанбайт деп кечирим сурасаңыз, Кудай кааласа, Алла Таала иншалла анын жүрөгүн жумшартар. Бизде акылсыз адамдар көбөйүп кетти. Мунун себеби мамлекетке кесепети тийбейби? Тиет да. Эмнеге тийбейт? Акыркы күндө мынаке бизде бул 10 жыл мурда, 20 жыл мурда мында соц тармак деле жок эле. Жакшынакай эле бир жерде ылдыйөөдө болсо мынчалык көп эмес эле. Азыр эми карасаңыз, бардыгын бирден, экиден чөнтөгүнө мына телефонду салып берди дагы, анан соц тармак деген бир шайтандын куралын карматып койду. Мына эми жашай бергиле деп талкалап койду. Ар кандай абирсиз сөздөр, уяттуу, түрү дагы ал жактан бирөөгө жала жапкан, бирөөнүн абирин төккөн ол. Жөн эле бир кичине акча берип койсо, мына мындай болду. Ахиретти ойлобойт, өлүмдү ойлобойт, эртеге кабырга барганында эмне болот экен? Жердин үстүндө азыр кичине жылуу жүрөт да, кийинип алган, ысык кофе, чай ичип коюп, ойлоп кой, жал тияк башкачараак болот, жөндөн жөн эле кантип адамга жала жаба берсин? Адамды жөндөн даже кемчилдиги болсо жашырганга буйрулганбыз да бизчи. Жок кемчилдикти бар кылып көрсөткөнгө каяктан гана буйрук? Бул өтө жаман. Ошон бунун кесепети үй бүлөгө тиет, коомчулукка тиет, мамлекетке тиет мына. Эртеге кандай болот анан? Ошон үчүн иншалла элди ойлогон, үй бүлөн ойлогон адам мындай жаман нерсеге барбайт. Кээ бир адамдар тааныбагандарга эле ушакты айтып эле, тааныбагандарга эле жала жаап, көрдүңбү? Жок. Өмүрү көргөн эмес. Кичине Кудайдан коркуш керек да бул. Бул эми ыймандуулук эле токтотпосо, буну эч нерсе башка токтото албайт го. Бирок мамлекетке кесепети тиет. Анык тиет булчу, анык тиет. Бүгүн кичине жыргап атат. Анча-мынча акчасы барлар, анча-мынчасы таасирлүүлөр бирөөнү жамандатып коюп, кичине жыргап атат. Анын абирин төгүп койду. Ал ойлобосун эч качан Алла Таала ушундай чебер, уста, ушунча кынтыксыз иш кылат Алла субханаху ва таала. Ал ушундай өзүнө башына кайтып келгенин билбей калат. Башына кайтып келгенин билбей калат. Ошон үчүн бирөөгө көр казба, өзүң түшөсүн деген бекерге эмес. Пособие, жөлөк акча алса шариятка туура келеби дейт. Мыйзамга туура келсе келет. Бир бала болсо бир бала деп жаздырган, ошо менен келет. Кээ бирлер бул жерден дагы алдайт экен да, ар нерсе кылыпчы. Оорубаган баланы оорулуу деп жаздырат экен. Кантип жаздырасың оорубаган баланы? Инвалид деп жаздыргандар бар экен.
ошентип акча жеп, ошо кантип тамактан өтөт? Андай болбош керек. Коркуш керек. Биздин устазыбыз айтат эле, өзүңү ден соолугуң жакшы болсо деле, оорулуумун деп айтпа. Алла чындап эле оорутуп койбосун сени. Эмне аласың эмне? Жакшы болсо жакшы эле деп жүрө бер. Кичине оорусо кичине ооруп атат деп. Мына кээ бирлер ошо пособияны ар кандай кылат экен. Сүйлөшүп тиги акча берет, буга акча берет. Аны жаздырып кой, мындай жаздырып кой. Мыйзамга туура келсе, аябай так көрсөтүлгөн. Ошо менен анда болот. Мен мал алып, багып, семиртип, анан касапка сойдурам. Күнөө эмеспи дейт. Жок, күнөө эмес. Бул адал иш. Кой алыңыз, мал алыңыз, багып, семиртип, карап, сатып. Даже бакпай деле сатып алдымбы, акчасын бердимби, менин колумдабы, ошол жерде эле сатсам деле. Бир жерден алып, экинчи жерге сатамбы? Ал мен өзүм ишин бирөөгө бекер берип беремби, арзан сатып беремби? Мен сатып алгандан кийин мен колумдагы ал мүлк ал. Семиртип сатсаңыз, анда кайра сооп болбойбу кайра? Мен бир тууганымды таарынтып алдым. Кантип көңүлүн ансам болот? Кеңеш берип коюңуз. Азыр эле айттым ошо суроого, мисалы. Бир туугандар өзгөчө. Пайгамбарыбыздын хадисин унутпайлы. Кимде ким өмүрүм узун болсун, ырыскым берекелүү болсун десе, ал тууганчылык мамилени бекем кармасын дейт. Тууганчылык мамиле дегенде бир туугандар биринчи орунда турат. Анан атанын бир тууганы, эненин бир туугандар, тайкелер, башкалар. Бирок сен менен карын биринчи ата бир, эне бир, андан кийин ата бир, эне бөлөк, эне бир, ата бөлөк. Булардын бардыгы бир туугандар тууган. Буга жакшы мамиле кылыш керек. Ага азыр кандай? Чай бериңиз, тарынтып алсаңыз, белек бериңиз, дуа кылыңыз, салам айтыңыз, өзүңүздү кичпейил алып, мойнуңузга кемчилдикти алып, кечирим сураңыз, жакшы болуп кетет. Бир жол сураңыз, болбосо бир жумадан кийин келип, бир жол сураңыз. Эртең менен турганда бетти жуубай суу ичсе болобу же арамбы? Жок, ал арам болбойт, ичсе болот, жөн эле, арам эмес. Мындай маселе бар. Эртең менен тургандан кийин идиш аякка колду салбастан туруп, биринчи колду жууш керек дейт. Анткени билбейсиңер колуңар түндө каякта болгонун дейт. Пайгамбарыбыз айтып койгон. Ал мезгилдерде эми мындай неме болбойт эле, ушу идиш аякка кол чайкап, эми бул маданият эми бул, колду чайкап, оозду, мурун баш чайкап анан ичсе. Бирок суу иче турган болсо, суу сап кетти, бетин жубай эле барып суу ичсе, эч кандай арам эмес. Эгерде гусул болуп калса, маселе эмнеде бар? Бир адам жунуп болуп калды, гусул кылыш керек эле. Гусул кылбастан туруп тамак жегенди макру тахрими деп айткан жерлери бар. Макру деп коет. Ага кандай кылыш керек десе, биринчи оозу мурдун чайкасын да анан тамак жесин дейт. Көбүнчө орозо кармаган учурларда кечинде чогуу болуп калгандан кийин убакыт аз калып калды, гусул кыла турган болсо, тамак жей албай калат, саарлык өтүп кетет убактысы. Эгерде саарлык жей турган болсо, анда гусул кыла албайт. Ушундай моментте болуп калганда, аз убакыт калды да, мисалы 5-10 мүнөт. Анда шарият айтат, колун жакшынакай жууп, оозу мурдун чайкасын да толук гусул кылбай эле, тамакты жеп алсын дейт. Курсак тойгозуп алсын, андан кийин тамак жесин, гусул кылсын дейт да. Түшүндүңүздөрбү? Ошо демек гусул важип болуп калгандан кийин тамак жөн эле тамак жеген, кийинип жүрө берген, гусул кылбай эле жүрө берген күнөө. Ошого мүмкүн айтылышы мүмкүн болуп. Менин күйөөм менен ажырашканыма 5 жыл болуп жатат. 4 балам бар, карабайт, мага талак түшөбү дейт. Талак түшпөйт. Эми ал күнөөсү күйөөңүзгө жазылат, карабагандыгына жана башка, бирок талак түшпөйт. Талак бир гана ажырашканда, же болбосо талак деп айтканда гана түшөт. Болбосо талак түшпөйт туугандар. 10 жылбы канча болсо да ошон үчүн сөзсүз талак маселеси бар. Баридин кызы Эркайым оорусуна байланыштуу эртең Турцияда учуп бара жатат. Ажеке, жамааттан дуа алып бериңизчи деп өмүрлүк жолдошу Жеңишбек дейт. Алла разы болсун сизден. Бир дуа кылып коелу. Алла таала иншалла ошо операцияга барып аткан экен. Шифа толук, туруктуу, бекем, тез ара Аллахым шифа берсин, жакшы болуп кетсин. Айызым 14-15 күн келет.
спираль бар болгон үчүн 11-ci күнү намаз окуш керекпи? Же толугу менен айыз бүткүчө күтөмбү дейт. Жок. Бизде Ханафи мазхаб боюнча айыздын эң көп күнү 10 күн. 10 күн. 10 күндөн кийин дагы эгерде айыз келе турган болсо, буну истихада деп коет. Истихада бул оорулук кандан келет. Бул айыз эмес ал. Ошондуктан сөз 10 күн бүткөндөн кийин гусул алып туруп намаз окуш керек. Дагы келе бере турган болсо, ар бир намаздан алдын дарат алып окуй берет. 10 күн. Майда жандык 40-тан ашса зекет бериш керек. Ошондо кандайын бериш керек? Орточосун бериш керек. Мисалы, ошо зекет бергенде 40-тан бир кой бересиз да. Ошондо өтө кичинекей эмес, өтө чоң эмес, өтө арык эмес, өтө семиз эмес, орточосун зекетин бересиз. Менин уулум бар, 12 жашта, атыны Рахман койгонбуз. Ал маалда динден анча кабарыбыз жок эле. Курандагы окуялар, экинчи сабакта уктум. Рахман деген күнөөкөр болуп калат экенбиз. Рахман деп 12 жыл атап келдик. Күнөөкөр болуп калдыкпы? Эми эмне кылсак болот? Рахман менен Рахман экөөнүн канча айырмасы бар? Экөө бирдей эле. Кепде Рахман өткөндө сабакта айтканбыз да сиздерге, бул Алла Тааланын өзүнө кас, өзүнө өзгөчө аттар. Алла Тааланын 99 атынан кайсы аттар пайгамбарга, же периште, же башка махлуктарга айтылса, ошолорду ат койсо болот. Мисалы, Азиз, Рауф деген, Рахим деген аттарды. Мисалы, Абдуррахим дегенде Рахим деп койсок боло берет. Түшүндүңүзбү? Бирок Абдуррахмандарды Рахман деп атасаңыз болбойт. Күнөө болуп калат. Бул туура эмен берип атат. Эми буга чейин билбеген эмесиңиздер да. Билбегенди кечиримдүү. Бул эми азыр акырын дин эми акырын болуп атат. Кудайым кечиримдүү, бирок ошонсо тооба кылып койгула дагы. Будан кийин эми Рахман эмес, Рахман берди деп койгула. Эчтеке болбойт. Я Рахман кул деп койгула. Эч нерсе болбойт. Ушуну бир кошуп коюш керек. Дегендер тутасыз. Башка немесе кошулуп калса мейли, Рахман өзү болбосун да. Кайненем мага унчукпайт, кеңешин дагы айтпайт, бирок күйөөм экөөбүздү калпты айтып уруштурат. Өзүмө туура эмес кылгандымы айтпайт, акылын айтпайт, калыс сөзүңүздү айтыңызчы дейт. Бул мындай да, туугандар. Айтса жакшы, айтпаса кыжалат болбой эле коюш керек. Эч кыжалат болбой эле коюш керек. Бирөө айтпай койду, кеңешин айтпай койду, тигинтпей койду деп эч капа болбош керек. Кеңешин айтып койсо, рахмат айтыш керек. Айтпай койсо, капа болбош керек. Өзүңүз сурасаңыз, мисалы дагы айтпай койсо, башкадан сураңыз, эч нерсе эмес. Кудайга шүгүр, биле тургандар толтура эле маалымат. Анан бул нерсе кыжалатчыкылыкка алып келбеш керек да. Үйлөнүүчү кыздын кыздыгы жок болсо, эмне болот? Мен макулмун анысына да. Бирок ата-энем ал кызды алчу болсоң, сендей уулум жок деди. Кандай кылсак болот? Шарияттын өкүмү кандай? Ата-энени угуңуз. Ата-эне эмне десе, ошондой кылыңыз. Мен жакында төрөйт элем, дуа кылып коюңузчу. Аллахым жеңил кылсын. Аллахым өзү жардам берсин. Ясин окусаңар өтө жакшы. Төрөткө Ясин. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, өзү окуса дагы жакшы. Болбосо жанында күйөөсү, башкасы Ясин окуса. Алда Ясин жаттаганды билбесе, анда башка Фатиха сүрөсүн билер чыгар. Ошо Фатиха сүрөндө Кудай кааласа, бир окуганда дайыма 7ден окуп дем салып турса, төрөткө иншалла жардам болот. Жалган айтып бирөөнүн акысын жеген эмне болот? Чоң күнөө болот. Эмне үчүн Аллага сен деп кайрылабыз, сиз деп айтпайбыз дейт. Жараткан Алла Тааланы сен деп кайрылганыбыз. Туугандар, бизде сиз деп кандай десем, көпчүлүк айтым калат. Анан ар бир элдин өзүнө арабтарда дагы мухавара деген бар. Мухавара деп, алар ошо анта деп айтылат да, сен деп элечи. Я Алла, сен өзүң мындай кыл деп. Баягы урматтагы сиз бар го,
Siz özüң мындай кылыңыз дегенде, сиз дегенде ңыз деп кээде көпчүлүк айтылып калат. А бизде шариятта буйрганы Алла Таалага сен деп эле айтабыз. Ал эч нерсеси эмес. Макулбу? Сиз көпчүлүккө жоксо сен дегенде жалгыздыкка айтылган, сен деп кайрылган Алла Таалага жагат. Алла Таалага антум деп айтпайбыз, сиздер, сиз депчи. Болбосо биз Алла Таалага анта, сен деп эле айтылат. Мындай үйдө bir үйдө да мында улуу баласы менен кеңешкен туурабы же кичүү баласы менен чечкен туурабы маселени дейт. Эми мындай кээ бир үйдө мындай улуусуна караганда кичүүсү кичине зирек болгондор бар. Кээде улуусу зирегирээк болгондор бар. Мисалы кээ бир балдар мындай да, бир эле ата, бир эле энеден, бирок бирөө математиканы жакшы билет, бирөө тарыхты жакшы көрөт. Ар кандай да. Ошону эми кеңешти карап көрүш керек. Эгерде экөө тең боло турган болсо, анда улуусу менен кеңеш керек болот. Эгерде улуусуна караганда кичүүсү зирегирээк боло турган болсо, тияк жактан анан кичүүсүнөн эле кеңеш алса боло берет. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дининде улууларды урматтагыла. Каббир деп жадага сушага чейин айтат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам оң жагындагыга берчү да. Оң жагындагы мисалы карап бир суу ичсе, чай ичсе, же учурашса берсе оң жагына. Сол жагына бербейт эле оң жагына, бул өзүнчө. Анан эгерде экөө тең боло турган болсо, экөө кеп калса улуусуна берчү, улуусун алдына өткөрчү. Устаз, үйгө, койго, уйга, жылкыга канча зекет берилет? Койго 40-дан 1-ге берилет, уйда 30-дан 1-ге берилет, жылкыга белгилүү өлчөм жок. Белгилүү өлчөм, мисалы, мынанча жылкыга мынча берсин деген жери жок. Төөгө 5-тен, уйга 30-дан, койго 40-дан, эчки 40-дан депчи, бирок жылкыга келгенде аны айтылган эмес. Мынчадан деп. Этияттуулук үчүн биздеги мазхаб, Ханафи мазхабта зекет берип коебуз, аны ошол баасынан эле бычып 40-ка бөлүп коюп берип коет. 40-ка. Калыстык кылса сооп жазылабы? Албетте сооп жазылат. Ниет болсо эле сооп жазылат. Кайнежем ажырашып келип, ар кандай сөздөр менен көңүлүмдү оорутtu. Эми экинчи күйөөгө тийди. Баласы биз менен келген сайын характерин көрсөтүп кетет. Кандай кылсам, баласына тамак кылып, кирин жуйм. Ошондо да жаманмын. Кайненем албетте кызына сөз тийгизбейт дейт. Албетте. Карга деле баласын аппагым дейт да. Бирок мына кайнежелер эми ашыкча да эми. Кайнежелер жөн жүрүш керек, чын айтканда. Мында эми ал кайнене айтса гол макул Анан кайнеже деле ага, тим более баласын мына эми кирин жууп, тамагын бышырып ким багып берет ал? Милдеттүү эмес анын баласын багып бергенге. Шүгүр кылбайбы? Мындай келиндин пешенесинен өппөйбү. Мындай кылбаш керек. Оны аша чаппаш керек. Кээде ушу бизде ушундай эмелер бар да. Бизде ошол келинди кулдай сезген, андай кылбаш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Фатима кызына узатып атканда Айша Али разияллаху анхунун үйүнөчү. Фатима, сен Алинин үйүнө каныша болуп барасың дейт эле. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаган деген сөз мына. Сыйлайт эле, барып каныша болуп барасың, кандай? Али сенин курсагыңа тойгозот, кийим кечегиңи алып берет, бардык иштерин кылып берет деп. Бизде кандай? Кызым, сен барасың деген үйүнө каныша эмес, кул болуп барасың. Өмүр бою кул болуп өтөсүң деп. Анан ошондой көргөндөн кийин бул келин эртеге кайнене болгондон кийин келинден чыгарылат да. Мен да ошондой болгонмун деп турабы? Мына. Бул жакшы эмес эми. Бирок урмат менен ошондо деле биздеги мына Кыргызстан, Орто Азиядагы маданият келиндерге Кудайга шүгүр, машалла, дайыма эле кызмат кылып келишет. Анча-мынча эле эми бардыгы бирдей эмес, эми 5 кол бирдей эмес. Тияк-бияк чыгып калбаса, бирок чын-чынына таразага тата турган болсоңор, кайын журт бардыгынан унчукпай жүрүш керек. Mesela gelin demesinde. Oşonça tamak pişirip berip atkanına o staloyda повар эмес, сага барды пиширип берүү дейт. Болсо төлөшүң керек сенин акчасын ар бери. Чын. Ал эч кандай, ал күйөөсүнө кызмат кылганга милдеттүү. Ал дагы шариятта чектери бар.
башкаларга ыктыярдуу кылса өзүнүн үчүн пайдасы үчүн бактыруу болот. Биз милдеттендиртип туруп анан өзгөчө боюнда кезинде кандай гонять эткендер бар. Ооруп атса деле баары жардам берип коеюн деген эме жок да. Өтө көп бизге суроо келет да муфтияткачы келиндердин кыздардын зулумдугу боюнча. Сиз өзүңүздүн кызыңызды бирөөнүн үйүнө барганда ошондой ыраа көрбөйт элеңиз да. Эмне үчүн бирөөнүн кызына ыраа көрөсүз? Өкүнүчтүүсү ушул да. Бирөөнүн кызы мейли. Сиздин кызыңызчы? Нет. Андай эмес да. Ошон үчүн ар ким өзүнүн кызын ордуна койсо, туура чечим кабыл алмак да. Менин кызыма бирөөнүн үйүндө кандай мамиле кылганды каалайсыз? Сиз да кодум бирөөнүн кызын сиздин келиниңиз ошондой мамиле кылыңыз болду. Ашыкча көп эле философиянын кереги жок, ал оңой эле. Бычакты өзүңө сай, оорубаса бирөөгө сай дейт. Өзүң кызың ордуна коюп көр. Ордуна коюп көр. Ошого макулсунбу? Андай эмес, ал деле бирөөнүн кызы да. Ошон үчүн иншалла албетте кайнене, кайнеже улуулук насаатын айтсын, жардамын берсин, башкасын кылсын, тияк-бияк неме кылсын. Ана мынандай болуп азыр мисалы баласын таштап башка күйөөгө чыгып кетип, bunun баласын бакканга, мурдагы күйөөсүнө берип койсун, ошо күйөөсү баксын. Bunun атасы ким бул баланын? Атасы ким bunun? Ошол багыш керек мисалы кара. Болбосо өзүн алып кетсин, болсо тайжеси алып кетсин, өзү багыш керек болбосо. Келинге берген ана бул багып, кийимдерин жууп, тамагын бышырып берип атса, рахмат айтыш керек. Мен өзүмчө акча табам, күйөөмдүн акчасына тийишпейм. Мен акча тапканым күнөө эмеспи? Акчаны кайсы жол менен табасыз? Ошону маселе ошондо да. Акчаны кайсы жол менен табасыз? Ошо жолду айтсаңыз, анан биз айтабыз, күнөөбү же күнөө эмеспи? Шарият уруксат берип ошол жол менен тапканга же эмеспи? Акча тапкан жолдору көп, бирөө уурулук менен табат, бирөө арам нерсени сатып табат, бирөө адал нерсени сатып табат. Бирөө дагы нерсе, Кудай сактасын, ар кандай жакка кетип берет. Ошон үчүн эмени айтып берсеңер, анан айтабыз, туура эмеспи. Үйдөгү кичине келин күйөөсү алыста иштеп кеткенде үйдө болуш керекпи? Же өзүнүн апасыныкында жүрүш керекпи? Жок. Эми турмушка чыгып келгенден кийин, баланын үйүндө болуш керек. Апасынын үйүндө. Эгер апасы ден соолугу жакшы болсо, теге эле коюш керек. Анча-мынча барып койсо болот го. Ооруп атса караш керек, анан оорубаса өзү турмушка чыккан жерде болуш керек. Мен жолук салынып оронум десем, жолдошум каршы болуп жатат. Бул туурабы? Туура эмес. Жолдошум балагатка толгондон кийин, турмушка чыккандан кийин кыз бала шарият боюнча милдеттүү чачын жашырып жүрүш. Намаз окуган, оронгон келиндер тажиянын нанын, этин жана башка нерселерин жесе болобу? Эми жалпы тажияда мындай да, тазия деп мисалы, бирөө өттү 3 күнгө чейин ал жерде аза күтүү күнү болот дагы. Ал жерде ошол үйдөн бир кандай десем тамак жеген жакшы эмес. Бир жер аза күтүп атса, сен барып ал жерге тамак бышыртырып тамак жеп отурсаң жакшы эмес. Шарият мындай деп айтат. Шариаттын жолу кайсы үйдөн кайгы болсо, кайсы үйдөн өлүк чыкса, аза күтүп атса, 3 күнгө чейин кошуналар же туугандар ошолордун 3 мал тамагын алып барып берип турсун. Ысык тамак. Алар азыр тамак бышырганга дагы ал эмеси жок азыр чемеси. Алар ушундай бир кайгы күтүп аткан учурда сиздин кайгы бөлүшүңүз, жардам, тууганчылык, кошуналыгыңыз ушул болсун. Ысык тамак, ысык чай, ысык нан алып барып берип туруңуз болду. Анан тияк-бияктан Алматы, Москвадан коноктор келип калса, ал үйдө тамак бербей, кошуналар үйлөрүнө алып кетип калыш керек. Жүрүңүз биздин үйдөн эле тамак жеңиз депчи. Түшүнүп атасызбы? 3 күндө жакшынакай булар кишилерди күтүп, Куран окутуп, мирасты бөлүп, мурасты бөлүп. Андан кийин 3 күндөн кийин эгерде булар бир тажия кылып кой эми, элге бир ушундай аш берип коелу, садака кылып коелу, Куран окутуп коелу деп мурас бөлүнгөндөн кийин ким өзүнүн тарабынан баласыбы, же күйөөсү, же аялы, же атасыбы бир мал сое турган болсо, эчтеке эмес ал, жесе боло берет. Анан кийин эгерде мына өлдү, ошонун эми бул ким, баласы барбы жокпу каралат да, ушунун мүлкүнөн союлса чатак болот айтып коеюн.
Мураска бөлбөстөн туруп өзгөчө жетим балдар калгандан кийин ошонукун сое турган болсо чатак. Мисалы бир киши өлдү, анын баласы бар эле, бир эле баласы бар деп коеюн, же эки баласы айырмасы жок, жетим балдары бар. Ошонун уюн, же жылкысын, же коюн, ошо жетим баланыкынан союп берип жедире бере турган болсо элге, ошол чатак болот, арам жеген болот. Ошо жетим баланыкын кантип жеп салбады? Биз ага берип жардам бергендин ордуна. Ошонун тажия маселеси кичине мындай, кандай десем, кененирээк маселе дагы, бир жерде болот, бир жерде болбойт, учурлары бар. Так. Намазды жакында окуп баштадым. Кунут дуасын жаттай элекмин. Ошонун ордуна Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуса болобу? Жок. Ихлас сүрөсүн окуй эле коюңуз, ал жерде кунут дуа деп, дуанын орду да. Дуанын орду болгондон кийин а жерде дуа окулуш керек. Ал кайсы мисалы, эгерде дуа кунут жат болбосо, Аллахумма гфирли, жоса Роббана атина фид дуния хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина адабан нар деп Аллаху акбар деп кетсеңиз болот. Түшүндүңүзбү? Мисалы ошо дуа кунутта витр важипте 3-чү рекетте окуйбуз да. Аллаху акбар дедиңиз мисалы. Анан дуа кунут окушуңуз керек эле. Дуа кунутту билбейсиз. Аны эмне кылышыңыз керек азыр? Ихлас сүрөсүн эмес. Роббана атинаны окуңуз. Эгерде аны билбесеңиз, Аллахумма гфирли, я Алла мени кечир деген сөз. Аллахумма гфирлини айтып кете бересиз. Макулбу? Бул жер дуанын орду да. Дуанын ордунда дуа болуш керек. Мен малымды чабанга бактырам, эмгек акысын берем. Бирок төл убагында козу улакка мага көрсөтпөй ээн салып коет. Кандай кылам? Жок, бул эми кыянаттык болуп калат да. Бул кыянаттык болуп калат. Иманы болсо мындай кылбайт эле. Сиз өзүн машалла чабанга бактырып, акысын берип аткандан кийин өзүңөрдүн ордунда келишим болсо керек иншалла. Канча кой сиздики, баары сиздики болсо так. Эми төлдөн канча. Бирок ушуга неме кылып коюш керек да, туга мындай. Чтоб ага дагы стимул болуш үчүнчү, ушундай нерселерденчи, азыр эми көп эле имандуу эмес да. Имандуу болсо да иманы алсыз, ушундай койлорду, төлдөрдү тияк бияк азайтып кемитип, өзүнүн рызкысын деле арам кылып атат, ахиретин деле бузуп атат. Ошон үчүн буларга бир стимул деп, мисалы, канча кой бактырасыз? 100. Так. 100 койду мейли. Эми ушул 100 койдон сиз айтып коюңуз. 20 козу ала турган болсоң, 2 сеники, 30 болсо 3 сеники, канчалык көп болсо Алла жакшы карайт. Ага, же болбосо ар бир козуга деп туруп эле кичине акча эме кылып койсоңуз дагы жакшы. Өлтүрбөй карасаң, ар бир козуга мына мен сага 200 сомдон берем. Эми мен билбейм коем кандай экен чабандардын ортосунда, чтоб ошол чабандагы бичара үй бүлө бала чакасын дагы анан алдабасын сизди, кыянат кылбасын. Кандай болсо ошондой айтсын. Бирок чабандагы ошого чейин ачыгын айткан эле жакшы да. Сиздики мында ушунча коюңузду карап атам, акысын берип атасыз жакшы. Төл жакшы алып берсем канча бересиз депчи. Башынан эле, чтоб ал дагы уктабай түнү кеде койлор түнү туйт. Ар кандай да, ошолорду карай турган. Кайненем көп калп айтат. Мен көп жерден билип калам. Бетине айтып салам. Не болот? Болбойт. Бул келинде дерс келген экен да. Уят болот. Кайненен бетине айтып, мисалы, калп айтса эми күнөөсү өзүнө. Болбоду дегенде бетине айтып салганда болбойт. Көп жерде бетине айтып коем деп, өзгөчө башка 3-чү кишинин алдында айтса таптакыр уже. Өзүнө айтса болот. Мисалы, апа мына жерде мындай деп этиңиз беле, адашып калдыңыз окшойт. Мындай болсо керек эле депчи кишине, көбөйтүп айткан болсо бир аз азайтыңыз деп, мисалы. Мен тамаша чынга кылып акырын айтса болот да. Анан бетине айтып салам деп анан тигинен. Андай болбойт ал. Өзгөчө мисалы көбүнчө кайнелер көз каранды болуп, кызматка көз каранды болуп калган учур болуп калат го. Анча-мынча эми 5 кол бирдей эмес да. Калп айтып коюшу мүмкүн тияк бирок аны жойгонун жолу андай эмес да. Туура эмес бул. Мен сизге бир суроо берейин дегем. Кайненем дайыма эле күйөөмдүн биринчи аялы менен менин көзүмчө мактай берет. Бул менин 2 жашоом эмне амал кылсам болот? Менин 2-чи жашоом экен. Бул менин 2-чи жашоом. Эмне кылсам болот? Эчтеке эмес. Мактаса машалла деп коюш керек. Алла берсин, ага дагы, бизге дагы деп коюш керек. Болду, эчтеке эмес. Бул мындай эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы хадише энебиз өтүп кеткенден кийин Айша энебиздин алдында мактап коет эле да. Анан кызганыч болот эле баары бирчи.
Анан тигини мактады, мындай депчи. Анан пайгамбарыбыз айтып коет эле, ай, мага оор мезгилде жардам берген Хадиша. Мага ишенбеген учурда Хадиша ишенген биринчи. Иман келтирген, жардам берген, тигинткен, кыйналышты башында чогуу көтөргөнбүз, мындай депчи. Бир адамдын жакшы немелерин айтса, ага мындай көрө албастык кылбаш керек, кызганбаш керек. Кайрадан машалла, Алла Таала бизге да, мага да берсин деп коюп. Эчтеке эмес. Эгерде жөндөн макта берсе неме болуп кыйналып. Албетте бир неме бар туугандар. Эркектер аялдын алдында башка аялды мактабаш керек. Түшүндүңүздөрбү? Аялдар дагы өзүнүн күйөөсүнүн алдында башка күйөөлөрдү мактабасын. Бул жакшы эмес бул. Кыз баланы канча жашка чейин эмизүүгө болот? Куранда өкүм бар. Вал-валидат юрди'на ауладахунна хауляйни камилайни. Хауляйни камилайн 2 жыл толук деген сөз. Энелер эмизет өздөрүнүн балдарын 2 жыл толук дейт. 2 жылга чейин эмизсе болот да. Кээ бирлери бар, мисалы 5-6 ай эмип эле уже эмгиси келбей калат, жаса чыгып кетет. Мажбур чыгарбаш керек. Эгерде бала сүт эмем деп эле турган болсочу, анда жөндөн жөн эле сүттөн чыгарып коюш баланын акысы. Кыянат болуп калат, болбой калат. Кээде мисалы 1 жылдан кийин дагы боюнда болуп калат. Анда сүт бузула баштайт. Ошого окшогон учурларда, мисалы жок эненин ден соолугуна эме болуп калганда, өзүнүн ден соолугуна эле болуп калат балагычы. Ошол учурларда сүттөн чыгарса болот да. Жөндөн жөн эле бул эмес. Уул болсун, кыз болсун айырмасы жок, 2 жыл бирок. 2 жылга чейин эмгенге акысы бар баланын. Ага чейин чыгып кетсе өз ыктыярында мында. Жаңы төрөлгөн баланы кыйма болуп калса, жонун тилдирген туурабы? Кыйма деген эмне ал? Уюп калсабы? Жонун тилдирген эми хижама болуп калат го дейм аны. Чачы өспөй алат го бул жер. Жонун тилдирген туурабы? Эгер жонун тилдиргенде ушудан шыпа таба турган болсо, мейли анда. Туура келсе мына. Бул жон тилдирген мына хижама го дейм мына. Менин атам мындан 18 жыл мурун үйдөн чыгып кетип, дайынсыз болгон. Издебеген жерим калбады. Бардык жерден үмүтүм үзүлүп кетти. Эми шариятта эмне кылышым керек дейт. Аллах. Куран окутуп кое бериңиз. Тирүү болсо да сообу тиет, өлгөн болсо да сообу тиет. Буну зыяны жок. Албетте жаназа окулбайт. Жаназа окулбайт. Себеп жаназа дене болуш керек да. Ошо адамдын денесинин жары менен көбү болуш керек минимум. Жалгыз эле кеде баш келип калса, башка дене жок. Окулбайт жаназа. Түшүндүңүздөрбү? Дененин жары менен көбү болгондо гана жаназа окулунат. Мисалы сууга агып кетип таппай койду, ушул жерде жаназа окуп коелу. Болбойт ал. Каягында жок, каягынан окуйсуң мисалы. Астында болуш керек. Неме болсо, мисалы точно билебиз, көчкү басып кетип ушул жерде калды. Эми чукуп отурбайбыз. Ушул жерден жаназаны окуйбуз. Мисалы, алар шейиттер, анан гусул кепини жок эле, мисалы карап туруп. Азыр мисалы мына азыр үйдөн мурун 18 жыл мурда чыгып кеткен болсо, тирүүсү өлүгү дайыны жок. Жакшы үмүттө боло бериш керек. Кээ бирлер болуп атпайбы? 40 жылдан кийин кайтып келгендер. Андай болуп тур. Бир Куран окутсаңыз, Кудай кааласа, тирүү болсо да сообу тиет, өлгөн болсо да сообу тиет. Да. Менин карындашыма сеп төшөк берсек ыраазы болбой, ар кандай сөздөрдү айтып нааразы болуп жатат. Анан менин кайненем менин ата энем менен сүйлөшпөйт. Нааразы болуп жатат деп эле койтур болду. Менин кайненем менин ата энем менен сүйлөшпөйт, жана катташпайт. Менин артымдан жаман сөздөрдү айтат. Мага жакшы мамиле кылбайт. Эмне кылсам болом? Бардыгы эле мынакей көргөн карасаңыз, семейный нааразычылыктар, үй бүлөлүк, ал менен, бул менен дейт. Себеп биз пайдубалды туура эмес койгонбуз. Пайдубалдын бардыгын ошо үйлөнүп атканда, кайын журт болуп неме болуп атканда, акчага, буюмга, байлыкка, ошонун үстүнө койгонбуз. Бүгүн карап отурабыз ана. Болор-болбогон материалга таарынышып сүйлөшпөйт. Болор-болбогон ушундай сеп алып келдиң, бербедиң, калың, тияк, сен 3 кой, мен 5 кой, 10 материал, 5 материал деп отура берип мынакей мындай.
Негизги булардын бакытын караш керек, адеп аклагын. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам таквалыгын карап үйрөтө, турмуш курдурат эле, бол түбөлүккө бакыт. Таквалык негизинде жакшы кулк мүнөзүнүн үстүндө болсун. Аялың менен ажырашканда талагын бере албай калсаң, кийин да издеп тапсаң, эмне кылуу керек дейт. Кара, эгерде ниетиңиз ажырашуу болгон болсо, талагын берип коюш керек анда. Сөзсүз издеп таап барып эмес. Ошо Москвадан туруп айтып койсоңуз деле боло берет, бирөөдөн айттырып берсеңиз деле боло берет. Кабар жетип койсо эле болду. Эмне үчүн кабар жеткирүү? Кабар жетпесе деле талак түшөт. Түшүндүңүзбү? Мисалы, ал Америкада туруп деле Кыргызстандагы аялына талак берсе, талак түшөт. Ал аялы укпаса деле түшөт, алчы. Бирок кабар берип угузуп коюу деген мааниси эмне? Ал ажырашкандан кийин өзүнүн иддасын күткөндөн кийин башка турмушка чыга берсин ал. Бирөөнү жөндөн-жөн зулумду кылбаш керек. Эгерде жашасаң, жакшынакай жашап неме кыл. Жашабасаң, анын башын бош кой. Менин кошунам терезесин менин үйүмө каратып салган. Айтсам болбойт. Жазасы кандай? Эми ушул маселелерди этиятташ керек. Чындап эле бүгүнкү күндө мисалы бирөөнү 2 этаж үй салмай башталып кетти. Мурда 1 этаж болуп эле заборлор болуп, мисалы анча-мынча көрүнбөйт эле. Анан кошунанын, ошол кыздарын, аял, келин да кимсин ошол жерден карап жакшы эмес болот. Кээде мисалы нары бери жуунган учур болуп калат. Кээде эми башка үй бүлөдө кичине аз-маз ылдыйөөдө сөз айтылып урушкан учур болуп калат. Кошунаныкына баш баккан жакшы эмес. Жабык болуш керек өзү. Жабык болуш керек. Эгерде баш бага турган болсо, күнөө болот турганда. Ал эле эмес, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, угуп алыңыз. Бир үйгө барсаңыз, эгерде такылдатасыз чакырыш үчүн. Чакыра такылдатасыз. Бул эшиктин бир тарабына турушуңуз керек. Адеп боюнча ошондой. 3 жолу такылдатасыз. Эч ким чыкпай кабар жокпу, үн чыкпай жакшы күмөндө кетип каласыз. Мына. Эми кээ-бирлер такылдатпай, ошол кичине эмелер болот да, тешикче шылданат. Ошол жерден карайт, үйүндө ким бар, ким жок деп. Бирөө бар, бирөө жокпу деп карайт. Болбойт ушул. Күнөө болот. Пайгамбарыбыз айткан күнөө болот. Эгерде тиги ичиндеги бирөө, бир жыгач менен, бир жаа менен, бир чозмо менен бир атып көзү оюлуп калса, күнөөкөр болбойт ал. Төлөп бербейт ал. Шарият боюнча. Түшүндүңүзбү? Анткени ал өзү салып берип атат. Мен көзүм атып коюң деп. Ал болбойт. Бул күнөө болот тургандар. Кудум ушундай азыркы күндө бирөөнүн телефон алып чукуламай болуп атат, бирөөнүн катын окумай, бирөөгө мындай баш багып мындай карамай. Бул таптакыр болбойт бул. Эгер терезе ошондой болуп калса, аны жаап эле коюш керек, башка жактан эле кылып. Жоксо парда кылып коюш керек, кандай болбосун. Ал жакта эле, бул жакта эле этияттанган жакшы да. Үй бүлөдө ынтымак береке болуш үчүн эмне кылса болот? Үй бүлөдө ыймандын чөйрөсүн куруш керек. 5 убакыт намаз болсун, зикир, дуа, Кур'ан болсун, дин таалими болсун, чогуу тамак жегиле. Эрте жатып, эрте тургула. Ынтымак береке болсун десеңер ошо. Үйгө келгенде Пайгамбарыбыз айткан, Анас, үйүңө кирерде салам айткын, өзүңө да үй бүлөңө береке болот деген. Пайгамбардын сүннөтүндө эле жашасак, Кудай кааласа үйдө ынтымак да болот, береке да болот. Мусулман баласынын кылбаган нерсесин кылды деп сот сеттерде жамандап жатышат. Сотко калыстык издеп кайрылсак, мусулмандын айыбын ачкан болуп калбайбы? Жок. Башка бирөөнү зыяндан куткарыш керек да. Башка бирөөнү зыяндан куткарыш керек. Мен мисалы бирөөгө калыстык айтсам, ошонун айыбы ачылып калат, бирок башка бирөөлөр андан кутулуп калат. Бул айыбы ачылган менен башка бирөөлөр канча адам будан сактанып калат да. Ал гыйбатка кирбейт да. Мисалы мен бирөөгө айттым, мен бир бала менен мамиле кылдым эле, мени алдап кетти. Аны айыбы бар, алдамчы. Бүгүнкү күндө мошенник деп коет. Бул айып. Макулбу? Ошону мен ар кимге айтып жүрө берсем, бул гыйбат. Бирок сиз мамиле кылам деп атасыз, мен мамиле кылбаңыз, ал мошенник десем гыйбат эмес. Түшүндүңүзбү? Ал гыйбат эмес. Эмне үчүн? Мен ага мамиле кылам десем, мамиле кыла бер деп койдум да, бул да алдансынбы? Түшүндүңүзбү? Буну ошол жамандыктан сакташтын ниетинде, тигинин жамандыгынан бул да ошол эмеге түшүп калбасын, учурап калбасын. Деп буну сакташ үчүн айтсам, анын ошону бул гыйбат болбойт. Аллахумма салли. Жезден
эжеме талак деп айтып, азыр экөө эки жакта. Эми жашаса болобу? Жараштырсак болобу? Эжем ынабай жатат, жездем жашайм деп жатат. Эмне кылсак болот? Силер муфтиятка 15-чи кабинетке келгиле дагы сурагыла канча талак маселеси. Бир эле талактын маселеси боло турган болсо, эжеңерди ынандырып жашатып койгула. Эгерде дагы жок, ал 3 талактын маселеси болсо, анда сөзсүз муфтиятка барышсын биринчи, айтып берсин, жоо-жайы кандай болгон, анан алардан жооп алат. Күйөөм ар дайым мага калп айтат. Чындыкты билгенден кийин ызаланам, урушуп кетем. Не кылсам болот? Иштебей, каратып туруп калп айтат. Каратып турат. Калптын казаны кайнабайт. Эми бүгүн ушундай болду да. 5 вакыт намаз окубайт. Ата-энесин деле алдайт, аялын деле алдайт, аялы күйөөсүн алдайт. Ушу менен эле жашоо өтүп атат да. Алдап эле. Тынчтык деле жок. Бири-бирин билип калса деле. Ошо антпас эле. Бул бардыгы ошо иман, имансыздык, имандын алсыздыгынан гана. Менин кайненем күйөөмдөн кызганат. Балдарым бар, эмне кылсам дагы жактырбайт. Кызганыштын айынан эмне кылсам болот? Эчтеке эмес. Сиз кызмат кыла бериңиз. Кудай кааласа ар бир эне баласына кызганат. Кудай кааласа сиз дагы эртеге иншаалла кайнене болгондо балаңызга кызганасыз. Аны оңой төрөгөн оңой эмес. Чоңойткон оңой эмес. Ушунча жетиндирип, окутуп, кандай гана машаккаттарды көтөрүп, мен бүгүн сага берип коюр, унчукпай отура бергенде аны болбойт да. Мен кызганат да, ал өзүнө жараша бар да, ал кызганбаган ал мындай ал. Бизде исламда кызгануу бар. Бирок баягы чегинде болуш керек да. Болбогон нерсеге да кызгана берген болбойт бул дагы. Таптакыр кызганбаган, ал иманда жок ал. Чочколор кызганбайт экен, баары бир. Андай эмес, кызгануу бар нерсе. Аны туура түшүнүш керек да. Менин жашым 84-тө. Мен тирүү кезимде элге аш берсе болобу? Кемпирим экөөбүзгө боло берет. Аш берген, бизде аш берүү деген сооп үмүт кылып, элдин курсагын тойгозуу деген мааниде. Тирүү кезинде деле боло берет, өлгөндөн кийин деле боло берет. Мен күйөөм байкеси менен чогуу иштейт. Менин күйөөм байкеси менен чогуу иштейт, байкеси үстүнөн жейт. Мен ага нааразымын. Кандай болот? Бизде балдарыбыз бар. Эми алар ага ини болгондон кийин туура чечишип алсын эми. Ким канча иш кылса, ошого жараша акчасын алыш керек. Өздөрү чечишsin. Биздин дарбазанын алдында кошунам септик кылып алган. Алгыла десек көнбөйт, бизге зыян тийбейби? Эми мындай да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи." Силер момун боло албайсыңар. Өзүңөргө жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө жакшы көрмөйүнчө. Ошол септикти сен үйүңө, дарбазаңа бирөө жасап койсо, ыра көрөп элең. Андай болбосо бирөөнүн дарбазасынын алдына жасаба ал септикти, башка жерге жаса. Ал жерден жагымсыз жыт чыгышы мүмкүн. Ал турган эле кеп ар кандай болот. Башка немелери бар, зыяндары бар. Кыскасы мусулман ла дарар ва ла дирар. Өзүңүзгө да зыян жеткирбеңиз, башкаларга да зыян жеткирбеңиз. Ойлоңуз да, сиздин акыңызга эргеше. Мусулман, чыныгы мусулман, тилинен, колунан башкалар зыян тартпаган, саламатта болгон деп айтат го хадисте. Жерди арендага алып иштетсе болот. Ижарага, арендага алып иштетсе болот. Ата-энем ажырашып кеткен, кантип жараштырабыз? Экөөнүн тең көңүлүн тапкыла. Эгерде болуп калса, ажыраштырып койсоңор жакшы болот, ортосунда 3 талак болбосо. Эгерде 3 талак болсо, аял киши башка турмушка чыгып чыкса, анда деле болот, аны караш керек да кандай экенинчи. Мен 5 вакыт намаз окуйм. Мечитке барбай үйдө окуса болобу? Ден соолугуңуз жакшы болсо, мечитке келип окуш керек. Жамаат менен намаз окуган туугандар, бул суннати муаккада. Кээ бирлер важиптин өкүмүн берет. Мечитке келип, мечит атай сыйна турган жай, ошон үчүн курулган. Үйдө сүннөттөр бар, нафилдер бар. Эми анча-мынча үйдө окуп калсаңыз эчтеке эмес го, бирок дайыма адат кылып албаш керек да. Үйдө окуганды дайыма адат кылып албаш керек, бул жакшы эмес туугандар.
Мечитке келип, иншалла Алла Тааланын азаны чакырылып атса, бизди сизди чакырып атса, кээде бир иштер болуп калат, кээде адам ооруп калат, кээде адам уктап калат. Бул өзүнчө башка кеп. Бирок дайыма адат кылып алып үйдө окуп жүрө берген жакшы эмес. Сообу аз биринчиден. Мечитке келгендин өзүнчө сообу бар. Мечитке келген үчүн намаз окуй элек, келген үчүн өзүнчө сооп. Ар бир кадамга күнөө кечирилет, ар бир кадамга даража көтөрүлөт, ар бир кадамга сооптор жазылат. Так. Ро тамгасын түрктөр рага жакын окулат деп үйрөткөн. Арабтар ро деп эле окушат. Курандын мааниси өзгөрүп кетпейби? Алла разы болсун. Өзгөрүп кетпейт. Кээде ра, кээде ро деп окуган өзгөрүп кетпейт. Эки бала урушуп кетсе, калыс болуу үчүн кимисине жардам көрсөтүш керек? Күнөөлүгөбү же күнөөсү жоккобу дейт. Экөөнө тең жардам көрсөтүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Силер зулумдук чеккенге дагы жардам көрсөткүлө, залымга дагы жардам көрсөткүлө депчи. Зулумдук чеккенге жардам көрсөткөндү түшүнүп атабыз дейт. Залымга кандай жардам көрсөтөсүң, анын колунан тарт да, зулумдук кылбасын дейт. Ошол сенин жардамың дейт. Ошонун берки кимиси ошол уруп аткан болсо, аны ошо күнөөсү жогун да экөөнү тең ажыратып коюш керек болот. Кошунан бизди тоокту уурдап кетиптир. Бул күнөө. Мындайда башка бирөөнүн тоогун уурдаса 1 күнөө, кошунаныкын уурдаса 10 күнөө. Кудай сактасын туугандар. Бирөөгө зыян кылсаңыз 1 зыян болсо, кошунага зыян кылсаңыз 10 зыян. Башка бирөөнү ойноштук кылса, зына кылса 1 күнөө болсо, кошунаныкы менен болсо 10. Эмне үчүн кошуна? Сизге ошо аманатка бекем деп, ошон үчүн кошуна болуп турса, сиз тоогун уурдап атсаңыз ана. Вакыт болуп калды. Мейли. Алла Таала иншалла барыбызга амал кылганга товфик берсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Бирахматика. Салам алейкум. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La